Эмне себептен 5 маал намаз окуган адамдар жөнөкөй адамга акарат, ушак айтат? Мен оюмча андай болбош керек. Бирок менин назарым сынды. Ошентип намаз окубай эле коюшса, ошолорго нааразымын дейт. Туура эне жакшы мындай эме айткансыз. Өзү мындай да, ал ошол намаз окуп акарат кылат деп атпайсызбы? Ал намаздын сүрөтүн эле окуп жүрөт. Намаздын акыйкатына жете элек. Намаздын акыйкатына жетсе, Аллаху акбар. Ошон үчүн биз намаздын акыйкатына чакырып атабыз. Кандай намаздын акыйкаты? Алла Таала айтат: "Инна салатан ханил фахшай вал мункар." Намаз абийирсиз иштерден, күнөө иштерден, кылмыш иштеринен токтотот дейт. Бирок мына азыркы мисалы 5 убакыт намаз окуп атат. Кудай кааласа ушу 5 убакыт намазын ихластуулук менен, намаздын ушу талаптары менен, адеби менен чын жүрөктөн окуй турган болсо, эртеби кеч мына жаман адаттары калат. Мына жаман сыпаттарынан арылат. Бардыгы мындай жаман азыгы сиз айтып аткан нерсени токтотот. Ошон үчүн сиз Кудай кааласа шүгүр 5 убакыт намазыңызды жакшы баштаңыз, буларга нааразы болбоңуз, өзүңүз ошолорго 5 убакыт намазды окуп туруп, үлгү болуңуз. Мына 5 убакыт намаз окуган адам, аял, эне кандай болуш керек депчи. Даратта башка маск тартууда чачтардын түбүнө суу жетүү шартпы? Жок, жетүү шарт эмес. Даратта маск кылып атканыңызда ушу чачтын 4/1 бөлүгүнө бул фарыз. Бирок чачтын үстүнөн эле бар сылап коесуз мындай кылып. Болду. Эки колуңуз менен мындай кылып койсоңуз деле бул жетиштүү. Макулбу? Бирок эң туурасы маск тартып атканда мына 3 манжа, мына баш бармак менен сөөмөйдөн башкасы. Ушу колуңузду мындай суулаганыңыздан кийин бул жерден астыда пешененин жанынан аркага алып барасыз, желкеге чейин, кийин капталы менен алаканды басып туруп алып келесиз. Мына ошондо колуңуздун баардыгы мас тарткан болот, фарызды да сүннөттү аткарган болосуз. Анан 2 сөөмөй менен кулакты, андан кийин баш бармак менен кулактын аркасын кыласыз. Азыр санариптешүү мезгилинде илим алуу үчүн медресеге баруу канчалык зарыл? Үй кожойкелери онлайн илим алса болот. Албетте иншалла бул онлайндагы жоктон көрүү миллион эсе жогору. Бирок иншалла барып, бетме-бет отуруп, медреседен таалим алганга албетте жетпейт. Бирок жоктон көрүү жогору болсун дагы алхамдулилlah үйдөгү кызматта кожойке деп домохозяйкалар, демек ушу үйдө дагы онлайндан алхамдулилlah билимдүү, ошол муфтият жакшы ишенген, ошол аялдардан да башка немеге багытка түшүп калбаңыздар. Ошолордон иншалла алхамдулилlah бир көрсөтсө жолдомосун, алардан алып турсаңар болот. Садака бергенде же мечитке Кур'ан китеп алып берсең, өтүп кеткен адамдын атын айтып бериш керекпи? Сооп болуш үчүн өтүп кеткен адамга. Жок, айтпасаңыз деле ниетиңизде болсо, ошого сооп кете берет. Мечитке Кур'ан берсеңиз дагы, садака берсеңиз дагы, ниетиңизге кимге каалап атасыз? Ошонун бардыгына сооп кете берет. Мындай караңыз. Бир эле кишиге эмес, 10 кишиге ниет кылсаңыз да сооп кете берет. Ниетиңизге карайт буну. Мен бала эмизем. Эмизер астында бисмилла деп айтыш шартпы? Шарт эмес, бирок сүннөт. Бул жакшы. Бисмилла деп айтсаңыз берекелүү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир маанилүү, пайдалуу, жакшы иштерди бисмилла менен башталбаса берекеси болбойт деп койгон. Намазды кайната, кайнене менен окуса болобу? Болот. Кайната алдыга имамга чыксын, кайнене экөөңүздөр аркада бир сапка туруп алып ыктыда кылсаңыздар болот. Биздин районубузга кош келдиңиз. Элибиз абдан кубанычта. Сиздей үлкөн аалымдын келгенине рахмат. Суранычыбыз, сиз биз сыяктуу алыскы регионго да бат-бат келип, элибиздин муктаждыгы болгон иман мажлистерин куруп берип туруңузду көптөн көп суранып кетчүбүз. Рахмат, Алла разы болсун. Сизге да рахмат, чоң рахмат. Буюрса, аракет кылабыз. Куран хатым кылган үчүн акча алса болобу? Өзү бул жакшы эмес. Бирок ошончо убакыт бергендигине, эгерде ошол убакытты бергенине деп ала турган болсо мейли. Өзгөчө өлгөндөргө Куран окугандын акысын алган жакшы эмес. Бизде жаназа окуйбузбу, өтүп кеткендерге Куран окуйбузбу, ошого акча алган жакшы эмес. Бирок ага чейин берип кое турган болсо, же неме кылып калса, анда мейли. Бирок дем салып,
акча алса бул болот. Тирүү адамга. Жосо үйүндө ушундай үй салды эле, жосо бир жактан сапардан, ажылык умрадан сапардан келди эле. Ушуга окшогондордон мисалы акча ала турган болсо макул. Бирок өлгөн адамдын анын аркасынан акча алган жакшы эмес. Ошондой учурларда бирок баары бир бизде урп адатта кыргыздарда алхамдулилля дайыма ушу молдакени ыраазы кылып, ушундай сөз бир нерсе берип келгенде мен айтар элем, ошо хатым Кур'ан бир өлүккө кылдырып аткан болсоңуз, ага чейин берип коюңуз анан көрөк. Хатым Кур'ан кылдырганга чейин, же болбосо жаназага бергиңиз келип аткан болсо, жаназага чейин берип коюңуз. Ушул ага дагы сиздерге да жакшы болот деген сөзүм да. Чорный касса ойношот. Ошонун ойногонун болбой турганын түшүндүрүп бериңизчи. Эми мындай да, биринчи чорный касса деген аты жаман экен да өзү үчүн. Кара касса деп атат да, ошо каранын бардыгы эле эми кандай эми. Анын көрөк ушуну биринчи атты өзгөртүңүздөр, белый касса кылыңыздар. Экинчиден ушул жерде бирөөнү белый касса кандай болот? Белый касса мындай болот. Ким мүмкүнчүлүгү канча болсо ошончо. Бербесе бербейт, аны жемелемей жок, бергенге макул рахмат айтмай бар болду. Бербегенге жемелемей жок. А бизде кандай милдеттүү түрдө 1000 сомдон 5000 сомдон сөзсүз кылып койгонбуз, кээде болуп калат, кээде болбой калса уятынан кредит алып, ата-энесине же болсо бала чакасына да жаман көрүнүп, бер балам эпте пенсиядан берермин, алып кел деп капкаяктагы жок нерсени милдеттенбей алып, бири-бирибизге мындай кичине жакшы мамиле болбой калат да. Ошон үчүн мынандай милдеттүү шариятта биздеги жок нерсе. Аялдарга велосипед тепкенге болобу? Чоң рахмат. Динде аябай суусап турган кезибиз. Жакшы эмес эми велосипед. Же велосипед тепкен. Анан көрөк идиш аяк жуусун. Үйдөгү алхамдулилла тиг үй, мына эң айтарымча азыр Кыргызстанда швей аябай өнүгүп атат. Жакшы. Үйдөгү аялдар мисалы көп месел баш эркектер чогуу иштеген жерлерге аралашпай, үйдө эле алхамдулилла машина алып, ошогонун эмесин жакшынакай тигип, акча таап бала чакасына үй бүлөсүнүн бюджетине кошуп, салым кошо берсе болот. Бекер болбош керек. Бекер болгондо биз дагы, мен дагы мисалы буга макул эмесмин. Бирок аял мейли иштесин деп атабыз. Бирок ушундай иштесин, жоочун эркектер менен аралашпай иштесин да. Анда үйдө иштесе болот деген. Азыр Швея менен көп эле Бишкекте канча заказ алып акырын тийип жөнөтө бергиле, аз болсо дагы Алла Таала береке берет. Бу дагы кут береке башкача. Кыздарды дагы ушу тиккенге үйрөтүңүз, жакшы тамак жасаганга үйрөтүңүз, үйдүн куту болсун, ордосу болсун, берекеси болсун. Биздин кыздарыбыз чет мамлекетте, эшикте, капкаякта бир жакта ушундай кору болбосун. Карате, дзюдо сыяктуу спорт менен алек болсо болобу? Кыз кишиге юрист жакка барып, билим алып, сот болсо болобу кыз кишиге? Эми спорт азыркындай эми ден соолукка жакшы нерсе. Бирок мына каратеси болбойт. Күрөшү деле мен жеке оюмча кыз балдарга жакшы эмес. Албетте мына демекчи мына юрист жакка барып, билим алып деп, эми өздөрүнө тиеши болсо жакшы. Бирок бүгүнкү күндөгү эми карап туруп, мен жеке махрамы менен, күйөөсү дагы юрист, өзү дагы юрист болуп, мисалы мен чогуу иштесе, анда бир бөлөк. Жөндөн жөн эле бул жакшы эмес. Сетевой маркетинг жөнүндө айтып бериңиз, иштеген адалбы? Болбойт сетевой маркетинг. Тяньши фирмасы адалбы? Кытайдан чыккан продукция. Мен билбейт экенмин бу Тяньшини. Анын курамын көрүш керек. Курамында адал болсо адал, курамында арам болсо арам. Суро намаз окуганды баштайын деп аткам. 2 маалдан баштасам болобу? Болот. 1 маалдан баштасаңыз да болот. Ниетиңиз 5 маал болсун, Кудай кааласа 2, андан кийин 3 кылып аласыз, акырын көнгөндөн кийин барып көбөйтүп аласыз. Бизге аялдарга көп баян айтканга күчтүү устаза болсо дейм. Кандай дейсиз? Буюрса, иншалла өзүңүздөр пикир кылыңыздар. Имам Хатип отурат, мынакей Али Дамылла, жа башкалар дагы бар. Буюрса, суро намаз окуйм, окуй элекмин, бирок жолук салынсам болобу? Болот да. Жолуктун парызды өзүнчө, намаздын парыздыгы өзүнчө. Биринчи кыялым кулк мүнөзүң башкасын коргоо үчүн башкасына айтуу гыйбат болобу? Биринин кыялын, кулк мүнөзүн башкасын башка адамды деп болуш керек. Коргоо үчүн башкасына айтуу гыйбат болобу же кандай алдын алуу керек? Караң, бир аял мисалы алдайт да. Сизди ушундай неме кылып кеткенде алдап кеткен. Эми ошону сиз башкага айта турган болсоңуз, будан этияттангын, бул ушундай кылыгы бар десе, бул гыйбатка кирбейт.
ошо башка адамды ошо жаман сыпатынан сакташ максатында айтыла турган болсо, же болбосо мен ушуну аябай бул бузуку аял, бул менен жүрбө чогуу, сени дагы ошол жаман нерсеге түртүп коюшу мүмкүн десе, ал гыйбатка кирбейт ал. Азыркы учурда өлгөндө тамак берилет. Адам өлгөндө ал үйдөн тамак жасалбаш керек экен. Ал тамак арам экенин билебиз. Бирок апаларыбыз ошол жактан союлуп бышырылган эттен алып келет. Ал үйгө көз көргөзүп, көңүл айтып барсаң, чайга киргизет. Коюлгандан кийин тамакка киргизишет. Ошондо кантип жебей коебуз? Мындай биздеги динибизде эгерде бир үйдөн өлүк чыккан болсо, ал үйгө өлүм периштеси келди. Өлүм периштеси келген жер сүрдүү болуп калат, кайгылуу болуп калат. Ошол кайсы үйдөн өлүк чыкса, шариятыбыздын өкүмү ошол кайгыны кошуналары, туугандары бөлүшсүн. Ал үйдө тамак жасалбасын. 3 күн кайгынын күнү болот. Кошуналары жана башкалары, туугандары ысык тамактарды алып барып берип турсун. Мына кайгы бөлүшкөнү чыныгы мусулманчылык, тууганчылык, кошуначылыктын белгиси ушул. Анан биз өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, ал жерге барып алып, дагы тамак жасатып, тойдо отургандай болуп, бака-шака күлүп, каткыр тамагын жеп отуруп, кайгы бөлүшкөнгө бардыкпы, же ал жерге курсак тойгозгонго бардыкпы? Кайгы бөлүшкөн андай болбойт да. Анан көрөк мен кошунамын, мен айттым, кичине бир тамак жаса. Апаңызга сураңыз, апа кичи тамак жасасаңыз, кошунага кирип коелу. Түшкү тамагын биз көтөрөбүз. Кечки тамагын бул көтөрөт. Эртең мененки чайын термос менен бул көтөрөт. Мына кошуначылык, мына ынтымакчылык. Эгерде Бишкектен же болбосо Алматы, Москвадан дагы бир узактан келип кала турган болсо, же Куда Сөөк, Талас, Баткенден келип калса эмне кылат? Токтоп тургула. Бул үйдө эмес, мейли, көңүл айтты, Куран окуду, дуа кылдыбы? Мен алып кетем үйүмө, кошунанын үйүнө. Туугандар алып кетет. Курсан киши тойгозуп туруп, ассаламу алейкум деп жолго салып коебуз. Мына мына мусулманчылык да. Ана ал жерге барып алып, ал жакшы эмес. 3 күндөн кийин мурас бөлүнгөн соң, эми эгерде бирөө аш берем, чай берем дей турган болсо, мейли, кредит албасын. Карыз албасын. Жетимден акыркы уюн союп жеп койбосун. Эч кандай милдеттүү эмес. Бир аз мейли, мен колумда кичине бар экен, ушу кошуна элге кембагалдарга бир чай берип коем десеңиз, шарият ага тыюу салбайт. Макул дейт, мен боптур. Азыр мындай деле кокустан барып калсаңыз, ал жерде рахмат, жо убара болбоңуз деп, наоборот сиз алып барыңыз тамагыңызды. Сиз жөн барбай тамак алганча барыңыз. Бир 5 пирожки жасап алыңыз. Же бир картошка куурутуп алыңыз. Болбоду дегенде анда бир аз бал алып алыңыз. Бир жакшы термос алып ошол жерге чай коюп бериңиз. Көңүлүн алганча, жакшы мындай неме кылып. Эгерде кокустан бирөөлөр эми алып келип келип калса, азыркындайчы, мүмкүн болушунча ал жерден эми жебей койсоң, азыркы остип жей турган болсо эчтеке арам болбойт. Жесеңиз ошолго мейли. Ошол үйдөн эми неме болсун. Бирок ага азыркындай келбеш керек да. Биздин динибиздин маданияты, динибиздин тазалыгы, боорукерлиги, адамгерчилиги мына мен силерге айтып бергендей. Биздин жерибизге кош келдиңиз. Рахмат. Хижап кийген кыздарыбызга мамлекеттик жумушка кирүүгө тыюу салынганбы? Жок. Иштеп атчы, жакшы эле мамлекеттик банктарда. Жок, иштей берет. Толтура эле азыр Бишкекте деле бардыгын иштей беришет. Мамлекетибиз момун мусулман инсандарыбызга мамлекеттик жумуштан укугу сакталганбы? Сакталган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мекеме, дин, мечиттер көңүл буруга чакырат эле. Алла разы болсун. Туура айтасыз. Биз мындай деп айтабыз дайымачы, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өз Алла Таалам буйрук бергенде намаз окугула, зекет бергиле. Намаз окуганда жеке адам оңолот. Туура талабы менен жандуу кылып окуса, жеке, эркек окуса эркек, аял окуса аял, бай окуса бай, кембагал окуса кембагал. Зекет бериле деген өкүм менен коомчулук оңолот. Ошончо Акталанын байлары, эркектери дагы аялдары зекеттерин, садакаларын ушу Акталанын ошол мүмкүнчүлүгү чектелген кембагалдарга, ушуларга бергиле. Алла Таалам эки жака тең береке берет. Тигилердин да кажети бүтөт, ден соолугу болот, бардыгы.
Ақтала райондық центрде дайыма ет сатқандардан 3 магазин бар. 3 сатушының көптеген қардары бар. Алардың көп жылдан бері ет менен бизнес қылғаны баптист районымызда мұсылмандар ошолордан ет алып келишет. Алар малды сойып сатышат. Ет адал болобу. Алған мұсылмандар алардың баптист екенін бары билишпей эле атышат болса керек дейт. Алышат болса керек. Жо мындай. Эгерде бир баптист болуп турган болсо, андан ет алган болбойт. Аны муздаганы адал эмес. Кыргыздарда мурас бөлүү маселеси шариятта дал келбесе керек. Ата эненин мүлкүнүн баары уулдарга калып, кыздарга эч нерсе берилбейт. Же кичүү баласына эле берилет. Ата эненин колундагы эркек бала эгер ажырашса, же күйөөсү өтүп кетсе, аял балдары менен эшикте калат. Анткени мүлк баласына катталбайт. Катталбаган себептен келин балдарына мыйзам чегинде берилбейт. Ушул сыяктуу көп маселелер бар. Туура айтасыз, караңыз, мурасты ким канча алат, Алла Таала Куранда өзү бөлгөн. Намаз канча рекет окулунат, пайгамбарыбыз айткан. Бирок Алла айткан эмес. Зекет канчалык берилет, зекет бергиле деп эле койгон, бирок чечмелөөсүн пайгамбарыбыз айткан. Бирок мураска келгенде Алла Таала чечмелөөсүн пайгамбарыбызга тапшырбастан өзү айткан. Ошон үчүн мураста кыз баланын дагы акысы бар. Ал турмушка чыгып кетсе дагы, бала чакалуу болсо дагы, ошо ата энеси көз жумуп кетсе, ошодон кыз балага сөзсүз бала катары, кыз катары мурас алганга толук укуктуу алыш керек, милдеттүү бериш керек аларга. Бирок биздеги мындай, көбүнчө баягы эң кенжеси калат дагы, ата энесин багып, карап, ошо сарай, үй, ошого калып кетет да. Бирок ата эненин акчасы, да башка өзүнүн буюмдары, мүлкү, андан башка алар бөлүнүш керек. Эгерде тирүү кезинде, ден соолугу жакшы кезинде ушу балам сеники деп өткөзүп берип койсо, ал мураска бөлүнбөйт ал. Ал бөлүнбөйт. Эгерде бөлүп бербесе, ал бөлүнөт. Эгерде тиги мисалы кандай деп коебуз бизде, участок, үлүш жер бар. Же болбосо бир канча коро кою бар. Ушунун бардыгы ушу кенже баласы сеники деп ден соолугу жакшы кезинде эле берип, энчилеп кое турган болсо, анда ал бөлүнбөйт ал. Анда мурас сураганга болбой калат. Анын канча акчасы, канча кийим кечеси ошо гана мураска бөлүнүп калат. Бирок ата эне мындай кылбаш керек деп менин оюмча. Мейли өзүн карап аткан кичинекей кенжесине өзүнө тиеши бериш керек дагы, да башка балдары, кыздары бар да. Ошолорго да кичине мурас калтырыш керек. Алар дагы бардыгы тегиз ала турган. Ал дагы бирдей эле. Туура, эң кенжеси көбүрөөк карады, көбүрөөк кызмат кылды. Ошон үчүн үй калтырылды, сарай калтырылды. Бирок жүздөй кою турат, бир канча уyu турат, да канча участок турат, да канча нерселери бар, кичине акча-пакча, алардын бардыгы берки кыздары дагы, балдары дагы. Албетте кыз балага лиздакари мислу хазил унсаяйн, уул баланын, бир уул балага эки кыз баланын үлүшү болот да. Мисалы, мен мисалы айтып кетейин. Атанын 4000 сом мурас таштап кетти эле. 4000 сом. Бул жерде бир уулу, эки кызы бар. 2000 сомду уулу алат, 1000 сомдон кыздар алат деген сөз. 1000 сомдон бир кызы, экинчиси 1000 сом, мына экөөнүкү бир уул баланын үлүшүнө тең болот да. 4000 сомдон 2000 сому 50% деген сөз. Бул уулга 50%-ын 25-25%, бул кыздар алат да. Ушинтип бардык мүлктү ушундай бөлүнөт. Эгерде 100 сом таштаса 50 сом уулу, 25 сом бир кызы, 25 сом бир кыз алат. Мындай кылып бөлүнөт да. Эгерде 90 сом болсо, бир уул бир эле кызы болсо, анда 60 сом уулга, 30 сом кызга. Кыскасы кыз баланын үлүшү эки эсе, эки кыздын үлүшү бир уулга тең да. Уулугуна. Себеп дегенде кыз кандай болбосун, шариятыбыз ушунун дагы үлүшүн эстеп кой, эске алганда, турмушка чыгып кетсе деле. La ilahe illallah. Qancha bo'lsa? 5,5. Көбүнчө окуучуларга мектепке намаз окуганга уруксат беришпейт. Неге? Жетишпегендиктен парыздарын эле окуп, кандай деди?
мектепке намаз окуганга ортодо уруксат беришпейт. Жетишпегендиктен парыздарын эле окуп атабыз. Кабыл болобу же эмне кылсак болот? Кабыл болот. Гыжалат болбоңуздар. Алхамдулилля. Кээде ушундай мектепте эме болсо, талашып тартышкан андайган кереги жок. Мүмкүнчүлүк барбы? Сүннөтүн окуганга убакыт бербей атабы, жумуштар көппү же башкабы? Анда ушу парыздарын окуп алыңыздар. Кудай кааласа иншалла Алла таалам кабыл кылат. Мен үй бүлөдө аял эркектин милдеттери жана бири-бирине мамилеси жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Убактыбыз тар болуп атат да, үй бүлөдө аял эркектин маселеси мындай. Биринчиден билип койсун, бул аял менен эркек бактылуу үй бүлөдөн бактылуу мамлекет түзүлөт. Таква, уяттуу үй бүлөдөн уяттуу, таква мамлекет түзүлөт. Берекелүү үй бүлөдөн берекелүү мамлекет түзүлөт. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Аял менен күйөөнүн ортосунда бактылуу болуш үчүн, шайтан аралабаш үчүн шариятта бир топ өкүмдөрдү чечип койгон, дайындап койгон. Эркек өзүнүн жолунда жашасын, аял өзүнүн жолунда жашасын. Кур'ан-ы Каримде Якуб пайгамбардын окуясы айтылат. Юсуп пайгамбардын окуясы айтылат. Юсуп пайгамбар Якуб пайгамбардын баласы. Түш көргөн эле кичинекей кезинде күндү, айды жана 11 жылдызды сажда кылып аткан экен. Бу түшүнүн жорулуусу ушундай, 11 бир тууганы атасы жана апасы эртеге Юсуп пайгамбарга таазим этип келе турган. Юсуп пайгамбар кийин падыша болот да. Ушул жерде күн деген бул ата, ай деген бул эне. Күн деген ата, ай деген эне деп түш жорулат. Күн өзүнүн огунда жүрөт да, кагышпайт. Ай өзүнүн огу менен чыгат, өзүнүн огу менен батат. Өзүнүн жолунда. Эркек дагы эгерде алымдарыбыз айтат, эркек дагы өзүнүн милдетинен чыкпай, мойнундагы милдеттерин аткарып жашаса, аялдын жашоосуна рахат жетет. Бул өмүр бою бактылуу болот. Аял дагы өзүнүн мойнундагы милдетин аткарса, эркектин жашоосу рахатта болот. Эркек өмүр бою бактылуу болот. Экөөнү бөлүп берип койгон. Кандай кылган? Үй 4 буруч мынакей. Ушул үйдүн ичиндеги негизги жоопкерчиликтер аялдын мойнунда. Үйдү 4 дубалдын сыртындагы негизги жоопкерчилик эркектин мойнунда. Эркек акча таап аялын багыш керек. Никеде кабыл алдым деп атат. Кабыл алдым деген мааниси эмне? Аялга мейли, мен өзүмдү тапшырдым. Макулдугумду бердим. Ушуга турмушка чыкканга, аял болгонго өзүмдүн баардык укугумду тапшырып бердим деп атат. Бул аял өтө чоң кадам таштады. Бардыгына. Эркек айтып атат, мен кабыл алдым. Эмнени кабыл алдың сен? Эмнени кабыл алдың сен? Турак жай менен камсыздайм. Тамак ашын камсыздайм. Кийим кечесин камсыздайм. Калың махырын беремин. Ооруп калса дары-дар менен камсыздайм. Ыйманын камсыздайм. Динин камсыздайм. Коргоймун дегенди кабыл алдым деген сөз. Тилекке каршы бүгүнкү биздин жаштар, бүгүнкү үйлөнүп аткан, башкошуп аткандар, эркектер кабыл алдым дегенди маанисин түшүнбөй атпайбы? Ошондой боло турган болсо, ана эркек аял эми эмне кылыш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда мындай деген: кайсы эркекке зикир кыла турган тил, шүгүр кыла турган жүрөк, кыйынчылыкка сабыр кыла турган дене жана өзүнүн напсисин, намызын сактаган, күйөөсүнүн мал мүлкүндө кыянат кылбаган аял берилсе, эки дүйнөнүн жакшылыгы берилиптир деген. Бактылыгы берилиптир. Ушул жерде эмне деп атат? Өзүнүн напсисин сактаган аял, күйөөсүнүн мал мүлкүндө кыянат кылбаган аял. Демек, никеге болдубу? Башка эркек менен сүйлөшкөн болбойт. Башка эркек менен тамашалашкан болбойт. Башка эркек менен чогуу баскан болбойт. Бунун никеси бар. Болду. Болду бул. Карышкырдын, субханалла, ажип бир сыпаттары бар экен да. Булар айвандар деле башкошот да. Болбосо балалуу бол каякта болот эле. Бирок караңыз булар кандай. Бул жерде биринчиси карышкыр, кайсы карышкыр, ош карышкырча менен башкошсо, ал карышкырчага башка бирөө жакындабайт. Башка бирөө жаман эч качан. Ал дагы башка жака болбойт. Субханалла, үй бүлөлүк турмуштагы эң берекелүү, эң маанилүү жери. Экинчиси, карышкырлар балдарын ушундай тарбия кылат экен, бөлтүрүктөрдүчү. Тарбия кылат экен, бөлтүрүктөр эртеге чоңойгондо карышкыр атасы менен апасы карып калып эчеге жарабаса, бул багат экен. Ар жерден таап келип ушуларды багат экен. Башка айвандар ата энесин таштап коет экен. Не болсо ошо болсун. Жок, карышкырларда мындай жок экен.
Мейлі эми бул учурдан келип сөздөр чыгып калды. Мен эмнени айтмакчымын мына эркек менен аялдын ортосундагы мамилени. Үйдөгү бакыт, үйдүн чырайычы. Ал мына серван, анан кийин диван, анан кийин дагы эмне бар эле атын деле унутуп калдым мен. Шкаф. Ошолордун кооздугу менен кооздолбойт. Үй бүлөнүн кооздугу, чырайы жакшы кулук мүнөз менен кооздолот. Ошон үчүн ар бири өзүнүн укугун билсе, кыянат кылбай, мал мүлкүн жакшынакай кылып сарптап турса, үйдүн очогу, булагы алхамдулилла болуп турса, мына ушунда бакыт. Ушуга береке. Азыр мен окуп бүтө берейинчи же. Иә. А мейли. Ооба. Анан не? Жок. Ал конституцияга каршы болуп калат эже. Жок, ошо биз уксаңыз, бизде конституцияда, баш мыйзамда ар бир адамдын өзүнүн дини, эркини, кийим кечеси, маданияты бардыгы сакталган, корголгон. Мен аны мында кайсы банк кайсы жакта экенин мен билбедим. Просто сиздер мыйзамдуу түрдө өзүңүздүн укугуңуздарды билсеңиздер болот да. Мыйзамдуу түрүндө. Макулбу? Мындай кылайлы, урматтуу эне эже карындаштар, бул жерде суроолорду аябай көп берипсиздер. Чоң рахмат. Отура берсек кеч кирип кетет. Сиздерди дагы үйдөгүлөр анан урушат. Бул молда бекерчилердин баарын таап алып тур го эми. Кандай булар түшүнүк жокпу буларда деп. Ошондуктан биринчиден келгениңиздерге чоң рахмат энелер. Бардыңыздар, эне эже карындаштарыбыз отурат, бактылуу болуңуздар, үй бүлөңүздөргө жакшылыкты каалайбыз, таква болуңуздар. Азыркындай бири-бирибизге жакшылыкта жардам берейли, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыктарды бөлүшөйлү, бири-бирибизге жамандык кылбай, бири-бирибизди жек көрбөй, бири-бирибизди басмырлабай, бири-бирибизди кордобой жашайлы, ырайымдуу болуп жашайлы. Намазды каза кылбаңыздар, сураныч, Куран окуңуздар, аз болсо дагы зикир, дуа, истихфар кылыңыздар. Үйдөгүлөр менен алхамдулилла, күйөөңүз кандай болсо да урматтаңыз. Кээде ичип келет, кээде намаз окубайт, кээде урушат, сиздин мээнетиңизди кадырлабаган бар. Бирок күйөөнү жакшы кылуу сиздин колуңузда. Жакшы дуа менен тилди кичине тартыңыз, зикирди көбөйтүңүз, болду жакшы бардыгы. Кулк мүнөзүңүздөн алхамдулилла Алладан сураңыз. Я Алла, бардыгы сенин колуңда деп. Эч кадан алхамдулилла жакшы кызмат кылып, кайнене менен жакшы болуңуз, келин менен жакшы болуңуз. Кайненелер, келинге жакшы патаңызды, насаатыңызды айтыңыз. Келин сизге берген Алланын белеги. Ушуну билиң. Сизге берген Алланын кулу эмес. Ушуну жакшы түшүнүңүздөр. Урматтуу кайненелер, бул келинди сиз төрөгөн жоксуз, чын айтайын да. Сиз төрөгөн жоксуз анычы. Сиз төрөгөндү дагы билесиз. Сиз билесиз муну. Балаңызды төрөгөндө кандай кыйналгансыз, кандай көтөрүп, кандай чоңойткансыз. Толгот учурунда, токсикоз учурунда эмне деген кара түйшүктөр. Бир баланы, бир уул, бир кызды чоңойтуу деген ал тамаша эмес, ал эне билет, аны эне билет. Эми ушул 18-20 жаштагы башка бир эне чоңойтуп, көлдөнбү, жаллабаттан каяктан болсо дагы 18-20 жаштагы келинди сизге берип койду. Аллаху акбар, сиз эмне шүгүр кылбайсыз? Сиз буну чоңойткон жоксуз. Сизге Кудай берди. Сиздин кызыңыз кетип калган качан эле? Сиз вообще убакыт жок сизге бөлгөнгө. А мына 24 саат сиздин кызың кол алдыңызга берип койду. Келинди мактай бериң, алдай бериң, иштете бериң, болду. Жакшы дуа кылып, азамат менин келиним. Ана. Болбосо кызмат кылбай койгонго акысы бар, билип коюң. Кызмат кылса рахмат айтыңыз. Кызмат кылса шүгүр кылыңыз. Кызмат кылса разы болуңуз. Болбосо сиздин кызыңыз келип кызмат кылыш керек эле. Сиз ооруп атканыңызда сиздин кызыңыз сизди караш керек эле. Сааркы, түшкү, кечки тамакты кызыңыз бышырып бериш керек эле. Сиздин колуңуздан кармап тияк-тияк кийимиңиздин баарын кызыңыз жууп бериш керек эле. Бирок келин кылып атабы? Аллах акбар, Алла Таала мага бериптир. Аллага чексиз шүгүрлөр. Кызым, сага дагы рахмат. Бакыт тауып, сен дагы кыздарыңан, балдарыңан ушундай көргүн деп ак батаңызды бере бериң. Не кыласыңар менен урушуп тияк-тияк кылып туруп. А келиндер дагы кичине сөз эми карылык да, эртең сен дагы карыйсың. Сен дагы бир сөздү кайра-кайра кайталайсың. Азыр сен кайненең 3 жолу кайталады деп атасың, а? Сен 5 жолу кайталап каласың. Ошол учурда сен сен кайненеңе кандай кызмат кылсаң, эртеге келиниң сага ошондой кызмат кылат. Ошон үчүн силер күчтүүсүңөр, акылдуусуңар. Азыр алхамдулилла чарчаганды билбейсиңер. Ошон үчүн кызмат кыла бер, соопту ала бер. Бирок соопту, рахматты, алкышты кайненеңден вообще күтпө. Вообще күтпө, Алладан күт. Мына ушунда бакыт.
Келин менен кайнененин ортосундагы сыр. Мына жерде толтура болсо керек эми көп эле жерде сөзсүз бир 50% кайнене менен келиндин вопросу болот да. Куда каласа ошон үчүн сразу эле мен ушу 5-6 жооп берейин деп эле чечтим. Куда каласа иншалла бактылуу болуңуздар. Жараткан Алла Таала береке берсин. Актала элине, жалпы эле Нарын область, Кыргызстаныбызга Алла Таалам өзүнүн жакшылыктарын эшиктерин ачсын. Алла Субханаху ва Таала кабыл кылсын. Мына суроолоруңуздар барго, кичине жүрөгүңүздө неме болуп калбасын. Куда каласа жоопсуз калбайт. Баарына жооп беребиз. Ким кандай дуа сураган болсо баарына дуа кылабыз. Куда каласа бизде мына биринчи күнү, үчүнчү күнү, төртүнчү күнү, биринчи, үчүнчү, төртүнчү күнү шам намаздан кийин Инстаграмдан сабак болот. Ошо Инстаграмдын аягында суроо жооп болот. Ошол жерлерде иншалла суроолорду ала бересиздер. Алла Субханаху ва Таала баарыбызды бар кылсын. Баарыбызга Алла Таалам баштарыбызга бак кондурсун. Эки дүйнөдө бактылуусун. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. О жараткан Алла өзүң көрүп турасың, угуп турасың, билип турасың. Сүйлөгөн сөзүбүзгө амал кылганга, уккан сөзүбүзгө амал кылганга тоофик берген. Жараткан Алла ушу энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыздын баардыгын бактысын ачкын, баардыгын көңүлүн ачкын, жүрөктөрүн ыйман менен толтургун. Жараткан Алла өзүңө жакын кылгын. Я Алла ибадаткөй, шүгүр кылуучулардан, чынчылдардан, таквалардан кылгын, зикир кылуучулардан кылгын, баардыгын бактылуу кылгын. Каерде гана болбосун берекелүү кылгын, бактысыздыктан өзүң сактагын, дүйнө ахиреттерин абад кылгын, тилектерине жеткиргин. Я Алла кандай кажет арыз муундары болсо я Алла орундаткын. Эч кимге кор, эч кимге зар кылбагын. Энелерибиз, эже карындаштарыбыздын баардыгын я Раббул аламин сүйкүмдүү бенделерин катарына кошкун. Динге бекем кылгын, уяттуу кылгын, намыздуу кылгын. Бардығын берешен қылғын, бардығын тақвалы қылғын, бардығын бақтылы қылғын. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин. Амин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.